Мухамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Журсун Мусаси. Бул видеодо мен жаңы муундагы кыргыз тили окуу китептерине болгон өз көз карашымды жана инновациялык чечимдеримди бөлүшөм. Менин максатым кыргыз тилин үйрөнүүнү шыктануу менен жандуу тажрыйбага айлантуу. Мен үчүн кыргыз тили бул грамматика эмес, баарлашуунун жана маданияттын жүрөгү. Ошондуктан окуу китеби жөн гана маалымат эмес, жандуу окуу чөйрөсүн түзгөн курал болушу керек. Ал окуучуну угууга, сүйлөөгө жана ойлонууга үндөшү зарыл. Ар бир темада мультимедиалык байланыш болсун деп ойлойм. Мисалы, тилдин байлыгы темасында окуучулар QR-код аркылуу кыска видео көрүп, андан соң өз оюн жаза алат. Сүйлөмдүн түзүлүшү сабагында интерактивдүү оюндар колдонулса, окуучу грамматиканы өз алдынча изилдөөгө кызыгат. Мындай ыкмалар окуучунун активдүү катышуусун камсыз кылат. Менин тил дүйнөм видео проектинде окуучу өз аймагындагы тил өзгөчөлүктөрүн изилдейт. Эл макалы жашоо сабагы подкастында алар кыргыз элинин акыл насаатын жаңыча формада угушат. Бул тапшырмалар тилди жандуу сезүүгө үйрөтөт. Мультимедиа бул түшүнүктү тереңдетүүчү көпүрө. Мультимедиа жөн гана кооз кошумча эмес, бул түшүнүктү бекемдөөнүн эң натыйжалуу жолу. Видео сабактар, аудио угуу тапшырмалары жана интерактивдүү карталар аркылуу окуучу тилди жандуу колдонууга үйрөнөт. Бул окуу китебин жөнөкөй эмес, жандуу билим берүү платформасына айлантат. Менин көз карашым боюнча, кыргыз тили боюнча жаңы окуу китеби бул жандуу тил лабораториясы. Ар бир окуучу анда өз үнүн табат, өз тили менен сыймыктанат. Кыргыз тили бул мурастын гана эмес, келечектин тили.